Ал эми ушу жакында болсо орозо айы, Рамазан айы келип жатпайбы? Ошондо аял затынын ибадаты кандай болуш керек? Жана айтпадымбы, пайгамбар саллаллаху хадисинде кимде ким аял затын айтат, 5 убакыт намазын окуса, Рамазан айынын орозосун тутса деп атат, намысын коргосо, күйөөсүн ыраазы кылса, бейиштин каалаган эшигинен кирсин деп атат. Бул жерде орозо тутууда дагы албетте динибиз ушунчалык жеңил дин, жеңил дин, өзүбүз эле оорлоштуруп алабыз. Аял затына динибизде ушу орозо болсун, намазда болсун ушунчалык көп жеңилдиктер берилген. Эгерде боюнда болсо, анда тутпай койсо боло берет. Тутпай коюу мүмкүнчүлүгү бар. А бирок муну биротоло тутпай койсо коюш керек деген нерсе жок. Канчалаган улуу аалымдардын энелери, мисалы үчүн Абдулкадир Жейлани деген улуу аалымдын энеси өмүрүндө орозосун калтырган эмес дейт. И ошо Абдулкадир Жейланинин боюнда бар кезинде дагы орозосун кармайт. Кийин Абдулкадир Жейлани төрөлгөндө кичинекей наристе кезинде орозо туткан дейт. Кичинекей кезинде. Кантип десе, энесин кадимкидей ошо саарлык учурунда эмчү экен. Ошол боюнча күнү кечке энеси эмчегин салса дагы эмбей койчу экен. Анан кечинде шам болгондо, ооз ачар болгондо эмчү экен да. Ал учурда азыр күнүбүздөгүдөй технология өнүккөн эмес, микрофон жок. Айылда баягы азан үнүн укпагандыктан элдер келип, коңшулары келип сурачу экен, балаң эмдиби деп. Эмген болсо, демек ооз ачылыптыр деп, ошо убакыт келиптир деп. Бул дегендиги ошо эненин такыбалыгы. Боюнда бар кезде орозо тутпай коюу жеңилдиги берилген. Бирок муну менен биротоло тутпай коюу шарт деген нерсе жок. Эгерде ден соолугуна зыян тийбей атса, баланын ырыскы өзүн менен кете берет. Көптөгөн аял затын билем, 9 айга чейин эле орозо тутуп жүргөн энелерди билем. Ошол эле учурда бала эмизген аялдарга уруксат берилет орозо тутпаганга, себеби бала эгерде балага тамак аш жетпей атса, баягы сүтү көп болбой атса, бирок анда деле ниетке жараша, эгер ниетине жараша жана келечекте баласынын такыбалыгын кааласа, орозо тутса, ырыскын Аллах берүүчү. Ырыскыны эне бербейт эч качан. Сүтүн 1000 жегени менен сүтү көбөйбөгөн энелерибиз бар. Канчалык көп жеген энелер бар, бирок сүтү жок болгон энелер бар. Ал эненин жегенинде эмес. Эгерде эненин ден соолугу ошого мындай жакшылыктуу бир эме болуп аткан болсо, ден соолугу бар болсо, эч кандай бир зыян бербей аткан болсо, орозо тутпай коюу деген деле нерсе жок. Бирок шариятыбыз уруксат берип атат. Кыйналсаңар, энелерге уруксат берип атат. Тутса, тутпай койсо деле болот деген. Бирок кийин сөзсүз түрдө карызын тутуп бериш керек болот. Ушу балакатка жеткен аял бул сөзсүз түрдө орозо кармаш керек. Бул парыз, туура? 5 парыздын арасында бул бар. Албетте. Сөзсүз түрдө балагатка жеткенде дегенде кыз бала айыз көргөндөн баштап, бул шарият жагынан каралганда балагатка жетти деп билинет. Андан кийин ар жылы орозо кармашы керек болот. Намаз 5 убакыт намазын окушу керек болот. Бирок аны көпчүлүк энелердин ата-энелерге байланыштуу нерсе, аны ошол балагатка жеткенге чейин акырындык менен үйрөтүүсү зарыл. Себеби дароо эле үйрөтпөй туруп анан кийин балагатка жеткенде орозо тут десең, бул ал үчүн бир аз оор келиши мүмкүн. Анан тарбия эч качан китептен үйрөтүлбөйт. Тарбия жашап үйрөтүлөт. Ага чейин жашап үйрөтөбүз. Анан балагатка жеткенде балдар, кыздарыбыз өзүнөн өзү ал тарбияга түшүп калары анык. Тарбия жашап үйрөтүлөт да.